Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле давагер көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Бүгүн биз айтылуу невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агай менен биргеликте эле баш оорулары дегиле эмнеден улам келип чыгат, кантип алдын алсак болот жана айыктыруу жолдору туурасында маек куралы деп турабыз. Кызматта болсо мен Айгерим Токтоналиева. Алгач эле ушул суроону узатардан мурун дегиле баш оорулары туурасында жалпы маалымат берип өтсөңүз, эмнеден улам келип чыгат? Себептери эмне бул? Эми баш оору деген баягы биздин медцентрге көбүрөөк каралып турат да, медбар ооруга. Анын башым баягы чыкый ооруду, төбөс ооруду деп эле ушу кайрылгандар көп. Биздин элибизде сөз бар го. Баш оорубаган менен Кудай менен иш жок дейт. Баш оорубагандын Кудай менен иш жок дейт. Анысында башың оорубаса жакшы да, чынбы? Дүйнө жарык, дүйнө жакшы, көңүлүң ачык, башың ооруса кандай болот? Эми баш оору көп себептерден чыгат. Көп оорулардан келип чыгат да. Ошон үчүн баш ооруну мен эки түргө бөлөтөм да. Биринчи себеп баштын курч оорулардан оорушу. Баягы мээге доо кетире турган, мээге коркунуч алып келе турган оорулар да. Экинчи болсо бизге келе турган жанагындай көнүмүш, өнөкөткө айланган оорулар да, баш оору. Биринчини айта турган болсом, мындай дейм, баягы мээнин анатомиясын кичине түшүндүрүп кетейин. Что баягы түшүнүктүү болсун. Бул баш, конечно, мээ менен байланыштуу. Эми бул бизде эки система бар. Нерв системасы эки бөлүнөт да. Борбордук нерв системасы, анан четки перифериялык нерв система депчи. Ошо борбордук нерв системага мээ, анан жүлүн кирет. Эми баягы мээ жүлүн ушундай атайын чел кабак менен капталып турат да. Биринчи чел кабагы баштын могул эмесин сөөгүн каптайт. Катуу чел кабак деп аталат. Бизде деле ошондой твердый мозговая оболочка деп. Анан экинчи чел кабак мээнин өзүн каптайт. Бул болсо жумшак чел кабак. Экөөнүн ортосунда желез сымал чел кабак бар да. Анан эми ошо чел кабактын ортосунда көңдөчү бар. Анын ичинде дагы мээнин ичинде карынчалар бар. Ошо суу айланып турат, суюктук. Бул суюктук мээ жүлүн суюктугу деп аталат. Бизче баягы медицинада спинномозговой жидкость дейт. Анан ошо мисалы көбөйүп кеткенде, мисалы башты оорута баштайт да. Эми булар кайсы оорулар? Биринчи кезекте, конечно, менингит. Менингит дегенди көп эле угуп жүрөбүз. Менингит деген бул курч инфекциялык оору. Мында дене табы көтөрүлөт, адам куса баштайт. Анан башы катуу ооруйт. Баш ооругуна чыдабай, башы баягы желкеге тартып ооруйт да. Анан кийин баягы кыйгырып эле кыйналып калат да. Анан атайын симптомдор бар. Менингиальный симптом деп коет. Врачтар билишет. Сразу инфекцияга жиберет. Бул бир. Экинчи оору баштын жанагы оболочкасына кан күйүп кеткенде. Айтпадымбы, көңдөчү бар депчи. Катуу чел кабак менен жумшак чел кабактын ортосунда жанагы желез сымал оболочка бар деп, ошо дагы тесиктер бар. Ошонун ичине кан күйүп кеткенде баш катуу ооруйт. Мында болсо бөлөкчө ооруйт. Мында бирөө башка чабып ийгендей сразу эле катуу башталат да. Тигинде болсо 1-2 күндө бай кыйналып барып катуу башталып кетсе, мында сразу эле башка кан күйүп кетсе, мисалы давленияден же бөлөк оорудан сразу эле башым кокуйлуп жатып калат. Куса баштайт. Жанагындай менингиальный симптом, баш артка тартат. Муну неврологдор билишет. Биз баягы магнитный томографиясы бул белгилүү. Андан кийинки баш оору баштын ичиндеги шишиктер. Мында деле ошондой ооруйт, бирок акырындан башталат. Мында акырындан ооруй баштайт, анан мында эле куску келиши мүмкүн. Куску келүү деген сөз баштын ичиндеги давление көтөрүлдү деген сөз. Бизге көп эле кишилер айтып атат го, баштын ичинде давление көтөрүлүптүр, унутур черептин давление билип ашкан. Ошондой болду деп эле айтып беришет. Бирок баштын ичинде давление көтөрүлсө куску келет. Баш айланат. Ошондой болот. Анан кийин бизде очаговый симптоматика деген бар. Эгерде баштын ичинде шишик болсо, бир жак кол буту чымырашы мүмкүн, бир жак кол буту начар иштеп калышы мүмкүн, же болбосо көз кареги чоңоюп кетиши мүмкүн, же жанагындай бизде эпилепсия деген бар да, талма. Ошонун белгилери болушу мүмкүн. Эми бул баягы неврологдор билет. Кудай буйрса томография деген бар. Ошока жиберебиз. Азыр шаарда оңой да. Ооба. Опкой табыш. Анан кийин
аны больницага жаткыш керек. Нейрохирургтар дарылайт, операция кылат. Эми бизге келген оорулар бул өнөкөт баш оору. Обычно сеттеги биз поликлиникада неврологторго башым ооруду деп келгендер өнөкөт баш оору. Мигрен. Биринчи кезекте. Биринчи кезекте мен мигренди коюп атам да, могу жерде көрүнүп турбайбы баш оору. Мигрен дейт, мына баштын көз жагы ооруйт. Могу гипертония дейт, кежиге жагы ооруйт. Могу жерде остеохондроз дейт, кежиге көздүн тегереги оорушу мүмкүн. Грипп дейт, бет жагы ооруйт, көз жак, маңдай ооруйт. Анан стресс дейт, бул жерде алкак сыяктуу баш ооруйт. Алкак сыяктуу болуп. Эми баштын оорусу айтып мигрен менен көп кайрылат. Бизде Кыргызда теңдеме оорур да, шакый деп коет. Шакый. Шакый болсо орусча деле ошондой, гемикрания дейт. Медицинада деле. Теңдеме оорур да. Анан биздин илгери апалар башты теңдейбиз деп кур менен тартып, аягында жолук менен тартып, чыдабай калат адамчы. Бул приступ сыяктуу ооруйт да. Мунун эки түрү бар. Көз түрү, глазной форма. Анан простая форма деген бар. А простая формада жанагыдай эле бир жыттан, же чарчагандан, же тамак ичпей калгандан башы катып ооруганды күчөп кетет. Күчөгөн маалда жатып калыш керек. Жарыкты сүйбөй калат. Шумду сүйбөй калат. А көз ооруганда көз формасында аура деген болот. Биз аура дегенде ару деп кыргыздар билишет. Ару деп алышат. Ару деп алышат. Көз чыбырчыктайт. Көз көрбөй калышы да мүмкүн. Анда болсо баягы анда деле ошо жатып эзалыш керек. Көз ооруй баштайт андачы, көз формасында. Аны өкпө смешанный деле болот. Эми баягы биз бул ооруну көп дарылаган үчүн бул ооруну аябай жакшы билебиз да. Бул эми бул наследственный оору. Бул укумдан тукумга келет, мына. Мигрень. Уктап эс алып калмайчы, Приступ сыяктуу ооруйт да. Анан башты момунда кээде кежиге ооруйт, моюн ооруйт, баштын өзү ооруйт дегендей да. Эми могу жерде мына шакыйдын карабайсыз могу жерде. Так, интенсивный пульсирующий характер боли дейт. Кат ооруйт, бир жагы ооруйт. 4 сааттан 72 саатка чейин дейт. 2-3 күнгө чейин. 2 сааттан башталат. 2 саатта алар баягы аналгетик ичип эле, ситрамон ичип, аналгин ичип эле ушу баягы көнүп калышканда баш оорусун билишет. Качан болот, кайсы убакта болот, анан кетирүүгө аракет кылат. Шумду жакшы көрбөйт мына. Светти жакшы көрбөйт мына. Тревожный болуп калат. Мына кээде баш айланат. Эми температура анча болбошу мүмкүн, бирок кускусу келет да. Кускусу келип кат ооруса баштын теңи. Бул значит шакый. Анан шакыйда мисалы кан тамырлар артерия кысылат кратковременный. Анан вена кеңейет. Анан баштын ичинде давление көбөйөт. Ошон үчүн жанагындай айтып атпайбы тиги кускун келди депчи. Анан электропотенциал да көтөрүлөт. Чыдабай калат да. Эми мында бул жерде бүт жазылган электропотенциал да жазыптыр, бул жерде артерияны жазыптыр, венаны да жазыптыр. Эми эркектер, конечно, эркектер да оорушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк аялдар ооруйт, анан аялдардан берилет. Эркекке деле берилет, баласына деле, кыздарына деле берилет. А кыздар да ооруса андан деле өзүнүн балдарына бере берет. Тукум куйт. Көбүнчөсүн тукум куйт. Эми могу жерде мына алкоголь дейт. Эмне триггер дейт. Эмне вызывать этет? Запах дейт, пища дейт, өз убагында тамбаса медикамент иче беришет. Кофе дагы ичкенде баш басылат бир азчы. Недоспание, уктабай калса, стресс, анан ушунун баары күчөтөт, шакыйда. Убакытты туура сакташ керек. Погодада да өзгөрүшү мүмкүн, баш оору күчөп кетет. Ушундай бул шакый. Эми шакыйды деле дарылаганда комплекс түрдө дарылап жүрөбүз. Эми негизинен баштын давлениясын азайтыш керек, кан тамырларды кеңейтиш керек, жакшыртыш керек да. Нервтен да күчөйт. Андан бөлөк дагы бир оорубуз бул вегетососудистый синдром дейт. Вегетососудистый дистония. Эми бул мурда биз атайын оору катарында карачубуз. Азыр болсо бул синдром катарында карап калдык. Эми бул дагы муну менен да көп келет. Мисалы муну менен келгендер карабайсыздарбы? Жүрөгү акылдайт. Баш ооруйт. Жүрөгү дүкүлдөйт. Ал кетет. Колу чымырайт.
о эмесине тамагында бирдеме тургансып калат, комок горле дейбиз. Анан башы айланат, кускус эле келиши мүмкүн. Бирок көбүнчө мында кускус келбейт. Бирок жүрөгүм дүкүлдөдү десе, аба жетпей атат десе, значит, вегетососудистая дистония. Эми синдром вегетативной дистонии деп калдык, синдром деп калдык. Муну билиш үчүн муну айтпадымбы? Перифериялык четки нерв депчи. Ошо жөнүндө кичине айтышым керек да. Четки нерв системасы. Бул да эки бөлүнөт. Бул вегетативный нервный система, анан соматический нервный система деп. Вегетативный нервный системанын да эки бөлүнөт. Бул автономный. Мисалы, жүрөктө өзүңүз билесиз, адамга баш ийбейт. Дүкүлдөгөн өзүнчө дүкүлдөп калышы мүмкүн корккондо. Бирок аны азайтып же көбөйтө албайсың жүрөктүн дүкүлдөшүнчү. Же жанагы давленияны. Конечно, стресс болсо көбөйөт, бирок ылдыйлап деле кетет дегендей да. Бул баш ийбеген. Нервке кыйыр, борборлук нерв система кыйыр баш ийет мээге, бирок прямой баш ийбейт. Бул ички органдарды снабжать этет. Бул эки бөлүнөт, симпатический, парасимпатический деп. Симпатическийиңиз мисалы, жанагы тамырларды кысса, жүрөктү дүкүлдөтсө, парасимпатическийиңиз наоборот, жүрөктү азайтат, согушун, анан давление ылдый жүрөт. Ошон үчүн айтат го, давление ылдый түшүп кетти, өйдө чыгып кетти, нестойкий болуп атат деп, ошентет. Эми бул да көп ооруда болот, синдром дедимби? Мунда климакста да болот, жанакыдай эндокриндик ооруларда, зоопто деле болот. Анан нерв чарчаганда. Ушундан келип чыгат да. Эми муну менен да көп дарылайбыз. Эми эң кызыгы биздин дарылар, чыгып аткан дарылар. Ушул жана симпатический нервный система, парасимпатический нервный системага багытталганда, бирөөнү азайтып, бирөөнү көбөйтүп, мисалы, жүрөгүн дүкүлдөткөнү адреноблокатор дегендер бар. Ошо менен давлениени азайтат. Ошол жагы бар да. Анан кийин, мисалы, бул жерде айтып атпайбы? Эмне үчүн баш ооруйт? Неврастения дегенибиз бар. Неврастения деген мурда айткам, нервдин чарчагандан келип чыгат. Эми кандай болуп нерв чарчайт? Адам өзүн кандай алып жүрүш керек деген сыяктуу да. Анан бул убакыттын жетишпегендиги, жанагындай көп факторлордон, недоспание, жакшы укташ керек, көзүн туура кармаш керек деген сыяктуу да. Бул ушундай. Бул жерде бул кеңири жазылган. Кээ бирөө көп жумушту алып алат. Тиги жумушту деле, бул жумушту деле жетише албайт. Ошондо баш ооруй баштайт. Мында баш оору, жана мен айтпадымбы, обруч, табак, каска сыяктуу. Чарчаганда ооруй баштайт. Көңүл чөгөт, адам кандайдыр өзүн салмактуу сезип эле эчтеке көңүл келбей калат. Анан мына ответственный должность иштегендер өзүнүн убактысын бөлүп жүрүш керек да, чынбы? Анан кийин жанагындай ночной сменада иштегендер, напряжение иштегендер, жана биз азыр компьютер деп атабыз. Ушу кыйнап атат азыр элдин көбүнчө жаштарды. Алардын баштары ооруйт. Жаштар анткени убакытты туура пайдаланбайт. Компьютер, смартфон, телефондор, Телефондор. Эми ал 2 саат көрүш керек дегенде ал урукпайт да, чынбы? Кээ бирөө компьютер менен иштегендер да бар да. Кайра кечинде келип компьютер, кайра телевизор көрөт. Конечно, булардын баштары ооруйт. Мына неврастения, нервдин чарчаганы. Невр деген сөз нерв, астения деген сөз чарчаган деген. Нервдин чарчагандан келип чыккан оорулар, неврастения. Мында болсо бессонница, уйку качат. Айтпадым беле, баш ооруйт. Анан жанагындай нерв иштете баштайт. Анан вегетовисцеральный симптом дейт. Жанагыдай жүрөгү дүкүлдөйт, аба жетпей калат деген сыяктуу да. Андан кийинки моюн остеохондрозунан. Моюн остеохондрозу. Бул хондростон келип чыккан баш ооруларбы? Хондростон келип чыккан баш оорулар. Мына моюн. Ушул жерде эки артерияда кетет. Могу нервдин баары башка барат. Андан кийин баш ооруйт. Баш үч эле нерседен ооруйт экен. Мен баа көп иштеп калбадым 45 жыл. Бул нерв чарчагандан, мигренден, анан бул жана дистониядан, анан бул остеохондростон. Остеохондроз кежиги жакта оорута.
сурасаң эле кежигең жакы оорубу, башың арты оорубу десең айтат. Кээде неврологический болот, катуу. Токтойт. Башын артка тартып, кыйналып, жанагы интип кус да келиши мүмкүн. Булардын баштары да айланып кетет кээде. О, эки кан тамыры кысылсачы. Анан ошондой ушу моюн остеохондрозу. Моюн остеохондрозу деген затылочный нерв. Ошо затылочный нерв оорутат. Муну дарылаганда көбүнчөсү жанакыдай остеохондроз дарылайбыз. Кошуп дарылайбыз. Көрбөйсүзбү? Жанагындай мындай нервтер, моюн нервтери, затылочный, кежиген нервтери. Эми баш оору деген байкабадыңызбы? Бул адамды кыйнап коет. Анан көбүнчөсүн баш ооруда биз эмнени айтабыз? Режим. Режимди туура сакта, туура эс ал. Бизде жанакындай отпуск деле туура берилет экен да. Отпуск деле ошол бизде сангигина деген бар атайын. Bir жылда bir 24 күн эс алуу деген, анан жанакы күндүз убактын туура пайдалануу деген, анан түнүшүндө физиологический сон, жакшы уктоо деген, ошо менен жүрсө деле жана мигрендин оорусу азаят. Ошону анан дарылоодун айтып берейин. Ооба, дарылоо ыкмаларын айтып берсеңиздер, себептегенде мына урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай эле биз кеп кылып жаткан баш ооруларын Бекбоев клиникасына дагы кайрылып айыктырсаңыздар болот. Ал эми кандай жолдору менен айыктырат, кандай методдорду колдонушат, азыр кенен маалымат алабыз. Эми биринчи кезекте эмне үчүн мен баш ооруну көп дарылайм? Анткени иглотерапия, Кытайдын алтын ийнеси. Жанагындай баш ооруга бул жакшы экен. Баштын оорусун биринчиден бул булчуңдар кысылып да баш ооруйт. Неврастенияда. Ошо булчуңдарды бошотот экен. Анан бул остеохондрозго жакшы. Бияктан да нервтерди бошотуп, булчуңдарды бошотот экен. Кан айланууну жакшыртат. Көрдүңүзбү? Ошо иглотерапияны мен качан жумушту баштадым? 77-жылы. Ошондон баштап эле башым ооруду дегендер. Ооба, келет. Баймабай эле башым ооруду. Анан баягы илгерки спецбольница чоңдорду да дарылап көрдүм да, мындай кыйналып келишет. Баш оорукмуш ооруган киши билет да, чын укмуш кыйналганда болуп көрүнөт да, кебете кеш беречи. А бирок негизи жакшы дарыласа айыгат. Анан кийин успокоить этет нервти, кан тамырларды кеңейтет, жакшыртат дегендей чыгып, иглотерапиянын пайдасы жакшы. Анан атайын точкалар бар. Башта ушу атайын линиялары бар, точкалары бар, ошолорго саябыз. Колдо дагы, бутта да точкалары бар. Жанагы чекиттери. Ошого сайып. Андан кийинкиси болсо лазер. Лазер. Лазер терапиясы. Остеохондроз деп атпаймынбы? Жанакыдай лазер терапиясы менен терең кирет да. Полупроводниковый лазер деген жакшы экен. Бул эми жана противовоспалительный деп атпайсызбы? Ошо сыяктуу действовать этет. Да нервтерди бошотот, кан тамырларды жакшыртат. Лазер жакшы экен. Үчүнчүсү, сиздер баягы айттым, бул тракционный терапия. Моюнду чойдуруш. Моюнду чойдуруш. Жерден жанагы атлант деп айтып жүрүшпөйбү? Эми ал бир эле процедура да, чынбы? Анан эми анын мындай врач кишилер антип айтпайт. Атлант депчи. Анткени бул атлант дегениңиз койду сойгон кишилер билет. Бул биринчи позвоночник моюнга аябай беккен. Анан шарнир сыяктуу иштейт ал. Эч убакта ал кыймылды эме өзгөрүп кетпейт. Огонан чыгып кетпейт. Огонан жарым-жартылай чыкса да жаман. Кичине чыкса да жаман. А бирок бул моюнга күч келген бар. Моюнга күч келет. Анткени баш өзү оор. Негизичи. Башты көтөрүп туруш керек, бураш керек дегендей. Анан кээ бир кишилер баягы напряженно отуруп калат. Кээ бир кишилер телевизорду көп көрөт, суук тийгизип алат. Анан ошондо органдар ушу жанагы тракция. Моюн чойдурган жакшы. Остеохондроз болот, грыжа диска болот моюнда. Анан моюнду чойдурганда көзү ачылып түшөт кадимкидей. Ой, жакшы болдум, жакшы сезип калдым депчи. Анан массаж, укалоо жолу. Укалоо жолу дагы бизде врачтар мануальный терапия деп коет. Башты ары бери бурап дарылайт. Бирок абайлаш керек экен ошончу. Моюнда ошон бурабаш керек экен. Кээ бир кишилер келет, управление возраста даже 70-теги апалар келет. Ой, айланайын, ты 70-тен ашкан. Ой, айланайын, айтам. Моюнду эмне үчүн бурайсыз? Эми бураган көнүп калышканда ушунда сон болот деп ойлошот, а моюнга көп негизи нагрузка кылбаш керек да. Көнүгүү кылышат да. Көнүгүү кылат. Эртең туруп алып эле моюн ары бери кычыратып бурат. Моюн нагрузка болгон сайын, конечно, структурасы бузулат да. Жана омуртка аралык
хряшта дегенеративный изменение деп коет, дистрофиялык изменение деп коет. Структурасы бузулат. Канчалык эмени хряшта аясаң ушунчалык жакшы да, чынбы? Демек болбойт экен, э? Көп нагрузка болбойт. Кичине, конечно, болот. Обычный эле күнүң сен тургандан баштап эле күнүң упражнение да, чынбы? Жуунасың, турасың, чөөсүң ылдый, тамак ичесиң деген ошонун баары упражнение да. А кээ бирөө болбойт. Ойлойт ушуну башымы ура берсем сонун болот го депчи. Анын кереги жок. Анан атайын дары-дармектер бар. Мисалы, мигрендин дарысы, өзүнчө мигрен приступта турган дарылар бар. Аналгетикти көп ичпеш керек. Ушу аналгетик ичип атып, мигрен жана шакый ооругандар ашказан бузат да. Анан нефрттен болгон. Аны түн ичинде уйкусун жакшыртыш керек, успокаивающий дары бериш керек. Кан тамырдан болгон. Кан тамырды кеңейтүүчү дарылар жакшы. Азыр баягыдай дарылар жок. Азыр кан тамырды кеңейтүүчү дарылар көп. Жакшы дарылар бар. Анан биз ноотропик деп коебуз. Ноотропик дегенибиз мээнин зат алмашуусун жакшыртуучу дарылар да. Мээнин зат алмашуусун жакшырта турган дарылар бул мээге стимулда берет. Памятты жакшыртат. Анан акыл эсти дагы нормалдаштырат. Анан самый главный баш орунуна дагы жардам берет. Анан сосудорасширяющий. Аны айттым. Анан противовоспалительный. Бизде МПС дегендер бар. Нестероидный противовоспалительное средство. Ал гормоналдык эмес. Ал жана диклофенактын түрлөрү айтпам, жаңылар чыккан, жакшылар чыккан, бирок аны көп берсе болбойт. 5 күндө бериш керек. Анан айла кетсе, блокада кылабыз моюнга. Блокада кылабыз. Эми башы ооруп сыздап жанакы невралгия болуп кетип атса, конечно, блокада кылабыз. Блокада коркунучу жокпу бирок? Эки эле жолу. Кытай точкаларына атайын дарылар менен блокада кылабыз. Ал атайын жанакындай иглотерапиялык точкаларга жакшы экен да. 5-6 сайып, баягы точкага сайса, ал жакшы жардам берет экен. Анан самый главный ооруларга режимди үйрөтүш керек да. Тигиндеги кыл, мындагы кыл. Кандай режимдерди сакташ керек дегиле ушул баш ооруларын алдын алууда? Негизги режим ушу эс алуу. Эс алуу режими. Туура эс алыш керек. Туура укташ керек. Физиологиялык сон. Главный физиологиялык сон. Ана жанакындай тоого чыгып, ойго чыгып жанакындай машинанын ичинде. Бул жытты жакшы көрбөйт. Өзгөчө машинанын жытын. Ысыкты жакшы көрбөйт. Ысык азыр күн ысып келатпайбы? Ол вегетососудистый дистония деп атпайбызбы? Жанагы вегетососудистый жана синдром деп атпайбызбы? Ошондо ызыкты көтөрө албайт. Булар музакты да көтөрө албайт. А бирок ызыкты көбүрөөк көтөрө албайт. Ошон үчүн шапка кийип жүрүш керек. Башын аяш керек. Эми баягы өзүн туура кармаса эле жакшы боло жакшы экен да. Ооба, ана жаш балдар арасында жана жол жүрүүдө деп калбат, анан жол жүрүүдө ушу көпчүлүк учурда кускандагы балдар бар да, өспүрүм буракка чейин. Ушуларда баш ооруга тиешеси барбы? Тиешеси бар. Биз айтып жүрбөйбүзбү? О өзү негизи төрөт травма. Төрөт балдар жанагы төрөгөндө башына травма алышат. Көбүнчөсүнө ошондо судорожный синдром болот. Өзү чыгыш эле, ошон үчүн жана азыр көбүнчө кесарево сечение деп төрөтүп атпайбы? Ошондо судорожный синдромдо болуп баштын ичинде давление да болуп калат. Внутрь черептин давление деп атпаймынбы? Ошондо кусат. Анда жанакындай шакый сыяктуу болуп самолетто учкандар көп эле айтат го, балдар машина учкөндө шакый да, шакыйдын башталышы. Бирок кээ бирөө шакый сыяктуу болуп эле внутрь черептин давление болушу мүмкүн да. Жанакындай башынан травма болсо. Анан травмадан калган калдыктар да көп келет. Бизде травманы биз жакшы баягы кээде айыктырбайбыз да, чынбы? Травма алдың башыңдан урундуң, бирөө уруп кетти, мурсап кетти дегендей, өзүң кокустан башыңды коюп алдың дегендей. Жана мен айтып кеткен суюктук, мээ жүлүн суюктугу ушу травмадан сактайт. Мээ жүлүн суюктугу спинной жидкость деген мени сактап турат сыртынан. Чайкалуудан сактайт, анан инфекциядан сактайт. Ошончу. Анан жанагы мээ ушундай кичине инфекция болуп, жана үч келгенде мээ жанагы суюктук, жүлүн суюктугу көбөйүп кетет. Спинной жидкость. Ошондо баш ооруп куса баштайт. Бул кускан дагы ошондон. Внутрь черептин давление. Анан внутрь черептин давлениени врачтар жакшы дарылай алышат. Анткени биз мочегонный беришибиз мүмкүн, муну азайта алабыз. Атайын симптомдорду бар, анчы. Баягы клиник врачтар билет. Мисалы, бизде нистагм деп коет. Анан кустум келип атат десе, башым айланып атат десе, биз обязательно нистагмды карайбыз. Мындай эки жактан кыймылдап, көздүн тиги глазный яблоко деп коет, көз жарасын немесин.
карайбыз да. Баш оорулар өзүңүз айткандай азыр жаштар арасында да дагы көп, ошол эле өспүрүм курактагы же болбосо жаңы тили чыгып аткан балдарда деле бар. Анан сиздер канча жаштан канча жашка чейинки жарандарды кабыл аласыздар көрүүгө? Биз өзү взрослый невролог устачымбы. 16 жаштан баштап. Эми балдар мисалы 14-15 жаштагылар деле кайрылып калат, бирок негизи балдардыкын балдар неврологу дарылаган жакшы да. А взрослыйды биз дарылай беребиз. Анан жаш балдарга биз айтабыз көбүнчөсүн эми компьютерди бул өзүнчө бир оору болду. Компьютерди көрүү дегенчи, сотканы кароо деген. Өздөрүн аябайт. Бул ата-энеси деле ой жайын окот. Ушулар тынч эле турсунчу айланайын деп элечи. Канча саат карап аткан бам деле кылышпайт да. А бирок негизи 2 саат режим боюнча чынбы? 2 саат көрүш, пожалуйста, анан сабак окусун да, эмнеге аны карап отурат. А биз эме наоборот интернеттен сабак окуп атат деп коебуз. Андай болбойт да, интернет дегенден сабак окубайт да. Өзү китептен окуш керек да, чынбы? Сабактын основасы китеп да, чынбы? Ошо да. Ооба. Анан жаш жарандар арасында ушул жөтөлдөн улам дагы баш ооругандар бар экен да. Бул ошондо грипптен улам пайда болобу же кандай, эмне болуп? Жөтөлдөн ооруган баш оору өзүнчө деле назологический единица эмес негизи, бирок кээде назологический единица кылып жүрөт. Жанакыдай баштын ичинде давление болсо жөтөлдөн ооруганы күчөп кетет. Баштын ичинде давление болсо. А биз жана гипертонияны көп айткан жокпуз да. Давление кээ бир кишилер көтөрө берет, баш оорубайт. А кээ бир кишилер кичине давлениясы көтөрүлсө деле, обычный кан басымы көтөрүлсө деле баш ооруганы күчөйт. Өзгөчө жаштар мондай жаш эмес, мындай 30-40 дагы кишилерде 30 менен 40 жаңы давление көтөрүлө баштаганда баш ооруганы байкалат да. Анда кийин давление көнүп калгандан кийин баш оорубай калат. А негизи көбүнчө черепный мозговой травма менен келишет. Илгери травма алдым эле деп ошо менен кайрышат дагы. Анан ошо жанакыдай жөтөлдөн болгон баш оору баштын ичиндеги басым менен байланыштуу. Травма деп жогорудан бери кеп калып атабыз. Ушу травма туурасында да сурагым келип турат. Негизинен эле травма алган жарандар көпчүлүгү өнөкөт айландырып алган сыңарыда травмам кармап калды же болбосо травмадан улам ушинтип башым ооруп жүрөт деп жүрүшөт да. Деги эле ушуну толук кандай айыктырууга болобу же бул өнөкөткө айланып кетеби? Эми травмада биз сөзсүз канча убакыт эз акылыңызды жоготтуңуз эле деп сурайбыз. Эгерде 5 мүнөткө чейин болсо бул сотрясение. Бул мээнин чайпалуусу. Бул жеңил. Бул мындай ушундан деле ооруп калышат башычы. А бирок бизде контузия дейбиз. Ушиб головного мозга. Бул оор, мээсине кан куюлуп кетет. Ал жанакы илгери контузия деп согуштан кийин, атамекендик согуштан кийин биздин аксакалдар бар болчу. Аталарыбыз тиги башым контузия болуп келди, анан кулагы жакшы укпай, жанагы минадан эме алдыкчы, баягы контузия болуп. Анан ошолор айтып калчу, контузия болуп келдим деп, нервин кармай албай кыйкырышып, действительно контузия кыйыныраак. Ал күчтүүрөөгү. Жанакы комага жатып калганда, кома учуру көпкө уланып калса, ал жанагындай бомбадан тиги кулагына да доо кетет. Биз айтып коебуз, ал күчтүү действие кылат да, кулакка дагы таасир берет. Ошолор действительно баш ооруп калат. Кийин деле баш ооруп калат. Эми атеросклероз дегенибиз бар. Атеросклерозду, конечно, көп айткан жокмун, анткени алар возрастты кишилерде болот, аныкы өзгөчөрөөк. Кичине баш ооруйт, баш айланат, жанакындай аларды дарылаганда дагы мындай кичине тереңдетип дарылаш керек да. Анан кан басымдын ишкерүүсү менен дагы айтып өтпөдүбүз, баш ооруйт депчи. Кан тамырдан ошол кан басымга байланыштуу болобу ошондо? Кан тамырдан ишкерүүсү кан басымга байланыштуу да болот, байланышсыз да болот. Жанакы биз айтып атпайбызбы, нервтен болгон. Алар жөн эле нервтен кысылып калат, убактылуу. Убактылуу алар кысылып калат, чарчаганда кысылып калат, ал жеңил кетет. А жанакындай атеросклероз болсо, аларды көбүрөөк дарылаш керек. Атеросклероз болгондо көбүнчө баш айланат. Кулагы чуулдайт. Алар минтип келет. Башым айланып атат, кулагым чуулдап атат, уйкум начар болуп атат, өзүм баягыдай сезбей калдым, алым кетип атат деп келет. Алардыкы көпкө чейин дарылаш керек. Алардыкы кичине мындай жеңил эмес да, мындай неврологдор жакшы билишет. Ал эми баш оорусу бар жарандар канча убакытта бир дарыгерге кайрылып, текшерүүдөн өтүп, дарыланып туруш керек мезгилдүү? Эми баш оорусу көбүнчө мигрен. Мигрен менен келгендер убакытты созуп алышат.
жанагындай приступ болгондо эле келет. Ооба. Ондай жүргөндө ал приступ сыяктуу да. Мисалы 1 айга чейин кармабай калса, ал унутуп эле калышы мүмкүн. А бирок негизи 3 айда бирден дарыланып туруш керек. 3 айда башында. Мисалы 2-3 жолу 3 айдан бирден дарыланса, анан 6 айда бирден, кийин 1 жылда бирден. Ооба. Негизинен баш оор айыгат экен. Жакшы жардам берсе баш оор айыгат экен. Аны мен өзүм көрүп жүрөм. Баш оорунун жанагындай эмнеден болгонуна жараша, конечно, жардам бере алабыз. Негизинен жанагындай бизге келгендер давление менен келишет. Давлениеси өзүнүн кан басымы бийиктеп, аны оңой эле. Кан басымын ылдый аткандан кийин жакшы болуп кетишет. Атайын бизде магнезий деген дары бар. Кийин ушу жакшы жардам берерин биле баштадык. Кан баштын ичинде басымды да, кан басымды ылдыйлатат да. Аны бизден жана ноотропик деген дагы жакшы дарылар. Көтөрүүгө кандай ыкмаларды колдоносуздар? Көпчүлүгү кан басымы түшүп да келет го. Аны биз айтабыз, тамак ич деп. Главный тамак ич керек экен да. Жакшы тамак. Азыр элдер жакшы тамак ичпей калды. Байкайсыз, мындай бир искусственный тамакка өтүшүп, көбүнчөсүн баягы биздин ысык тамакты унутуп калгандар көп да. Ысык тамак ич керек. Ысык тамак. Анан жашылча жер-жемиш деген жакшылык болуп атпайбы? Сок ич керек жанакыдай. Анан тамактан болсо кээбирөөк кофеге көнүп алышат. Чай негизи жакшы экен. Кофеден көрө кара чай жакшы. Кээбир көк чай иче берет айылдан. Таң каласың да давление ылдый жүрөм деп алысырап кетет да. Алысырап кетет. Мисалы түштүктө болсо көк чай ичсе болот. Анткени алар ысык жерде жашап көнүп калышкан. Бул аркада болсо, биз жакта болсо, түндүктө болсо эми давлениянын бөлөк деле ыкма менен жүрсө болот да, чынбы? Көк чай ичкенге кээбирөөгө жагат, кээбирөөнө жакпашы мүмкүн. Анан давлением ылдый чыгып кетти деп келишет. Негизи давление ылдый чыккөнгө атайын дарылар бар. Давление айтпам жанагындай давление көтөрө турган, кан тамырды кеңейте турган, одновременно давление көтөрө турган дарылар бар. Ушулар жакшы да. Эми витаминдер. Витаминди эмне үчүн беребиз? Витамин группа В деп коебуз, В1, В6, В12 дегендерибиз бар. В12 деген. Давленияны жакшы көтөрөт, жакшы дарылайт. Атайын дары-дармектер сайлат. Компенсатор берилет. Ушул кан басымдын төмөндөшү, жогорулашы бул тукум кушу мүмкүнбү же андай эмеспи? Кан басымдын төмөндөшү кээ бир оорулардан болот. Мисалы ревматический болезнь сердца дейбиз. Порок сердца дейбиз. Ошо кан тамырлуу ооруларынан, жүрөк ооруларынан да кан ылдыйлайт. Анемия дегенибиз бар. Бизде анемия деген бум болуп, айлапада жана келиндер, төрөгөн келиндер, көп төрөгөн келиндер анемия болуп, дары-дармек берип жүрбөйбү? Бул өзү негизи кандын өзү составы ылдыйлап кетсе, мисалы эритроциттер ылдыйлап кетсе, конечно, анда атайын дарылар бар. Канды жакшырта турган, кандын составын көбөйтө турган, анемияга каршы дары бериш керек да андачы. Анан көпчүлүк арасында, калк арасында криостимул деген дагы оору туурасында айтып жүрүшөт да, бул эмне болгондо дарт дегиле? Кантип айыктырса болот? Мен аны укпап турам, криостимул дейт дейсиз, аны укпап турам. Ушул диагноз менен да жабыркаган жарандар бар экен да. Криотерапия дегенибиз бар, азот. Азоттун жана муздаткыч, анан ошо менен жанакынтип дарылайт бул косметологияда. Аты криостимул деген укпап турам. Түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер dabagер берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүн биз баш оорулары, анын алдын алуу жолдору, себептери туурасында кеп кылдык. Ал эми кызыккан болсоңуздар, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышсаңыздар болот. Бекбоев клиникасынын дареги жана ошондой эле номер жазылган. Агай, сизге болсо чоң рахмат. Саламатта туруңуздар.